Беттеши, бул беттештен соң бардык Премьер-лиганын уюшту беттештин расмий өкүлдөрү да таныштырып өттүм. Толугу менен беттешти оюнга буралы Кадырбек Шаарбековдон сокку жана гол! Алга командасы эсеп сандарын ачып койду. Кадырбек Шаарбеков солдук менен узатылган соккусу жакынкы бурчка жана Рахат Жапаров бул соккуга эч бир кайтарууга мүмкүнчүлүгү жеткен жок. Анда Нефтчик командасынын 1-0 эсебинде жеңип алган. Бул арада кайрадан Алга командасынын чабуулу мыкты чалган топ Жалилов узатылган сокку жана гол! Рауль Жалилов эсеп сандарын 2-0 айлантып отурат. Мына сага Бишкектин Алга командасы. Бул кант эмес экендигин көрсөтүүдө. Бишкек шаарында Невир деген командалар бар. Ошондой эле Дентарбе жана Спорт академиясынын үйеси дал ушул Алга командасы 2-0. Биринчи таймда эле мыкты калыбында. Бул талаксыз. Эгер деле дал ушул беттешти жеңишке жете турган болсо, 7 жолу катары менен жеңишке жетүү эми бул Валерий Березовский. Жумашев топ менен Узденов топто биринчи Айпачаста кирип барды, узатылган сокку. Амай болгон жок. Паганат Узденов, Атай Жумашев, Атай каршы Аскербеков, Айпачаста чыгарылган топ жана Узденовго пас, Узденов чыгарылган топ, Калукин узатылган сокку жана бул гол. Гол жана эсеп сандары кыскарды. 2-1. Михаил Калукин голдун автору. Топ дарбаза намысына тип сызыктан өткөн. Бул жагдайда калдагы алыс Элдер Салбаев көрсөттү жана эсеп сандары өзгөрдү. 2-1. Маныбеков оң эле жазгырып өттү. Атай Жумашев. Айпайчага чыгарылган топ, узатылган сокку жана гол! Кандай гана керемет гол! Энис Батырханов эсеп сандарын теңеди. 2-2. Кандай гана мыкты гол, кандай гана мыкты жазгырып өтүү Атай Жумашевден жана эсеп сандары 2-2. Бул голду кайра кайталоодон көрсө да тажабайт элек. Сезондогу эң бир мыкты голдун автору бул Энис Батырханов болуп калды. Эсеп сандары 2-2. Бир караганда Абдышата командасы коптоп алды. Жумашевке пас. Атай Жумашевде биринчи таймдан кийин голдук пасы бар. Атай Жумашев 2 oyunчуну 3 oyunчуну жазгырды, 4-үчүсүн жазгырды. Узатылган сокку жана топ Меджитов. Айпанчага чыгарылган топ жана топ колго тийип калды. Пенальти. Сокку жана гол. Абдышата алдыга чыкты. 2-3. Пенальтиден голду жаратып отурат. Матяш узатылган соккунун багытынан биле алган жок. Сол бурчка куласа. Атай Жумашев оң бурчка соккун узатты. Узатылган сокку жана гол! Жакынкы бурчка жана Атай Жумашев бүгүн беттеште дубль жаратты. Эсеп сандары 2-4. Нассага Абдышата командасы бардыгын экинчи таймга калтырган бу. 2-0 эсебинде Алга утуп баштаса, 4 гол менен жооп берип отурат. Нассага чемпион деген кандай болот экендигин көрсөтүп жаткан учуру. 2-4. Эми Алга командасы беттешке кайтып келе алабы жокпу? Муну дагы көрөбүз. Матяш 3 oyuncudan турган футболчулардан турган тосмон тизген, бирок тосмо дагы жардам бере алган жок. Эсеп сандары 2-4. Абдышата командасы пайдасына. Узатылган сокку жана гол! Жакынкы бурчка Кайрат Исаков чыгарган болчу жана Арлен Шаршенбеков эсеп сандарын ири кылып отурат.
2-5. Pavel Matyash бұл соққыны бүткөн емес. Шаршанбеков 5-ші голдың авторы. Бүгінгі беттешті 7 голды көріп отырасына. Алға командасы ойын жүрішінде мұндай есепке атықты емес. Шевке пас. Атай Жумашев қайрадан ағашы Андрей Долженко. Атай Жумашев айбаншыға кіріп барды. Чағателген топ жана Батырқанов. Борбақ бөлкі пас жана Мирбек Ахматалиев. Топы жетіп барды. Мирбек Ахматалиев мұқты аракет. Чағателген топ жана 6-ші гол. Мирбек Ахматалиев есеп сандарын теннистік есепке алып барып қойды. 6-2 Абдыжатанның пайдасына. Бұл жағы әме ешбір комментарийсіз Ахматалиев. Мирбек Ахматалиев Чалдың жылдамдығын қандай жазғыр өтті жана Ахматалиев қандай ғана керемет гол. Мирбек Ахматалиев 2021 жылғы Премьер Лиганың мықты ойыншысы есеп сандарын өтті өлі ире қылып қойды. 7-2 бұл еме алға командасы нокаутта 6 жолы қатан менен жеңіп келіп шындай жеңілі үшін бі. Жана Нұрғазы Шолпанбаевтың ұшқырығы жаңырат финалдық ұшқырық Абдыжата командасы. Бүкәлем Премьер Лиганың 2022 жылғы чемпион алға командасының 7-2 есебінде жеңіп отырады. Чемпион намында алғашқы беттесін өткөрді. Abdüşşakar